өзү Умра компаниянын тарыхын, жаралыш тарыхы өзү кантип жаралып калды ушул Лидер Умра? Эми Лидер Умра баарыбызга эле белгилүү да. Мен окуя катары айтып кетсем, Умрага Лидер Умра менен жолугушуп калгам Умрада болгондо. Билим айкемин көрүшүп калганбыз, ошол жакта мындай организациясын көрүп аябай эме болуп таң калгам да. Чындыгында мындай мыктылардын эң мыктылар деп айтсам болот. Тарыхы кандай? Эми буга мыкты экенин биз билбейбиз го, эми адамдар өздөрү баа берет го. Тарыхы эми биз өзү негизи лидер деген сөздү койгондо ушу келечекте эле ушу лидер. Эми ар бир адам бардык сферада лидер болгусу келет. Мейли ал соода сатыкта болсун, мейли ал кандай бир маданият чөйрөсүндө болсун, спорт чөйрөсүндө болсун, лидер тандаган болсун. Башында өзүңүздөр билгендей Лидер мобайл компаниябыз бар. Кезде поликманы Дубайда да тартып чагылдырып беребиз. Азыр бүгүнкү күндө Россияга биз Мегафонго, Яндекске неме доставка кылабыз, отправка кылабыз, ал боюнча да айтып беребиз. Андан кийин Лидер Travel деген бар, билсеңиздер керек. Бул виза боюнча, башка учактар боюнча, дүйнө жүзүндө кыдыруу боюнча дагы эме бар. Андан кийин Лидер авто бар, машина боюнча, ал жакта дагы акырын иш болуп атат. Андан кийин Лидер Умра. Лидер Умраны кантип ачып калганбыз? Өзүм мен негизи эң биринчи ошо 2017 жылы эмеге бардым, Умрага барып, анан ошол жакта аябай биринчи барган нерсе экинчи нерсеге жетпейт да. Аябай мындай волновать этип, ошол жакта бир чачылгым келип, анан ошол жакта эми ар бир компанияларды эле түшүнбөйсүң, кандай кылып, мындай кылып, анан бардыгын тамакка чакырып, мындай кылып, бүттүгүн эме кылып жүрдүм. Анан ошол жакта деле бир мага катуу тийип калганы ошол бир ажыбашчылары ушундай кызганып, ушундай менин бекер тамакка чакырып, мен өзүм мындай бир сыйлап коеюн десем, мындай эметкизи келбей, аралаштыргысы келбей, ушундай мен таң алдым да, ушул жакка келип туруп да ушундай болобу депчи. Ал учурда сиз уже ишкер болчусуз да, акча. Мен ишкер болчумун, нормально бир деңгак болдум мындайчы. Төө союп, негизи Меккеде төө сойгон мен баштагам. Көрүп аткандар болсо керек. Бардык жамаатты любой компаниядан чакырып, бардыгын кандай компания болбосун баарын чакырып, кыргыздары бул устарды алып келип баягы ошол жерде мээнет кылбаса каяктап. Ар бир сомго 100 000 сом берилет деп атпайбы? Зачем? Ишенген адамга бул жеңил эле. Рахат алат ошондон. Ишенбеген адамга кыйын. Кыскасы аны ойлодум, значит өзүбүз компания ачыш керек экен. Бир ошол жерде кабанда дубалар кабыл болот дейм. Ой Алла, мен айткам, эгер мен ушул нерсеге татыктуу болсом, ушул нерсе колумдан келе ала турган болсо, я Алла, сен ушуну мага жеңилдетип бергин, жакшы кылып бергин, ушу элге жерге кызмат кыла тургандай кылып бергин депчи. Себеби мен Лидер Умра ачыла электе эле мен нормальный өзүм состоятельный эле, Аллага шүгүр, мындай ортосу да, мындайчы, ага чейин деле. Эми Лидер Умраны ачып байып кетейин деген деле максат жок, өзүбүздөн башка иштер деле бар да. Бирок ошону Лидер Умраны ачып, Аллага шүгүр бүгүнкү күндө кызмат кылып атабыз. Ошо максат ниет өзү ошондой болчу. Ар ким өзү ар кандай кабыл алат билбейм. Балким бирөөлөр мындай айтат деген. Бирок максат ачылганда айтканбыз. Ошо Алла жолунда, маданият чөйрөсүндө дин деп мамлекетти унутуп калбай, мамлекет деп динди унутуп калбай, бардыгын ортосун кармайбыз деп сөз бергенбиз. Колдон келишинче кызмат кылып келатабыз, аракет кылып келатабыз. Бүгүнкү күндө деле орто компаниялардын арасындабыз деп ойлосом керек.